Салам Супер ТВнын көрүүчүлөрү, эфирде Шоу Ньюс, шоу бизнес айдыңында эмне кеп биргеликте кабардар бололу. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директорлук кызматынан баш тарта тургандыгын жазды. Кызматыма кайрадан киришип, музыкалык окуу жайды аз убакытта өнүктүрүп өстүрүүгө ак ниеттен бел байладым эле. Бирок окуу жайдын эмгек жамааты буга макул болбоду. Аларды адилеттүү башчы, ак кызмат өтөгөн ишмер болууга убада берип, ынандырууга аракет кылдым. Мурунку директордун 100 түрлүү сүйлөгөнү, куулганы, 5-6 адамдын басымы менен эмгек жамаатта аба ырайы өзгөрүп турат экен. Ойлонуп көрсөм, булар өнүгүүнү каалабайт экен. Ушул жашоосуна күнү өтүп жатканына ыраазы экен. Сыртта 21 кылым экенин ойлонуп та койбойт. Ошон үчүн 7 эмес 70 өлчөп, жакшы саналаштар менен кеңешип чечим кабыл алдым деп окуу жайдын директорлук кызматынан баш тартам деп жазган ал. Белгилей кетсек, Самара Каримова 2018 жылы Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына жетекчи болуп дайындалып, бирок 3 күндөн кийин ошол кездеги Маданият жана маалымат туризм министри Азамат Жаманкуловдун буйругу менен кызматтан алынган. Буга байланыштуу ырчы аталган министрликти менин кызматка дайындалгандыгым тууралуу буйрукту мыйзамсыз жокко чыгарган деген негизде сотко берип, жеңип алганын айткан. Соттун чечиминин көчүрмөсүндө көрсөтүлгөндөй, сотко Самара Каримова эмес, Маданият маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү кайрылган. Министрликтин өкүлү судьядан ырчыны кызматтан бошотуу тууралуу буйрукту мыйзамсыз деп таап, таануу жана кызматка кайра келүүсүн канааттандырууну сураган. Бул боюнча Маданият министри Нуржигит Кадырбеков: биз юристтер менен мыйзамсыз фактыларды таап чыктык. Каримова министрликтин үстүнөн 2 жыл убакыт өткөндөн кийин арыз жазган. Ушул жагдайлардан улам Маданият министрлиги Самара Каримованын иши боюнча 1 май райондук сотунун чечимине апелляция берди деген. Айта кетсек, 2 күндөн бери Ниязалы Борошов атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын жанында ырчы Самара Каримованын директорлук кызматына кайтышына каршы акция өтүп жаткан эле. Соңку учурда талкуулуп жаткан окуялар элдин түрдүү сын пикирлеринен соң Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пырымбердиев чыгармачылыкка жең түрө киришти. Тагыраак ал Кайдыгер Карабат алышындагы чыгарма жаратып, аз күндө клип тартууга кирише турганын айтты. Ырчы Курал Чокоевдун чуу жараткан долбооруна катышкан соң Маданият маалымат жана туризм министрлиги Нуржигит Кадырбеков жогоруда аталган 2 ырчынын чыгармаларын мамлекеттик телеканалдардан көрсөтпө сунушун жибергенин айткан эле. Бул боюнча ырчы чыгарма даяр болсо, мамлекеттик делинген каналдардан, радиолордон уктуруп көрсөтүүгө аракет кылам. Себеби расмий тыюу болгон эмес, дейт. Ырчыга мындан арыда чыгармачылык эргүү каалайбыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков 5-6 февраль күндөрү Кожомкул атындагы спорт ордосунда жеке концертин тартуулайт. Концерт ырчынын сахналаш достору коштойт. Айта кетсек, ырчы 2006 жылы чоң сахнага аттанган. Таланттуу ырчынын көпчүлүк ырларынын сөзү, обону өзүнө таандык. Лейлекти кызга, мен сенден кетейинчи, коштошуу жана башка бир топ эл арзуусуна айланган ырлардын авторуна ийгилик каалайбыз. Ырчы Данияр Эрматов концерт коюу үчүн Орусияга кетти. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Белгилүү болгондой, ырчынын концерти 22-23 январь күндөрү Москва шаарында орун алат. А биз болсо ырчыга ийгилик каалап, концертти аншлаг менен өтүшүнө тилектешпиз. Легендарлуу А-студио тобунун мүчөсү 34 жаштагы Кети Тапурия 2 ирет эне статусуна ээ болуп, уул төрөдү. Наристенин атасы жеке ишкер саясатчы Лев Тингов. Учурда эне баланын абалы өтө жакшы. Айта кетсек, буга чейин Кети Тапурия биринчи никесинен Оливия аттуу кызды тарбиялап келген. Баса ырчынын айтымында, ал декреттик өргүүгө кетпестен жаз мезгилинен тартып чыгармачылыгын уланта берет. Сиздер Шоу Ньюс менен тааныштыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.